Лоутбук. Мына лоутбук менен жүрөбүз жолдочу. Лоутбукту азыр мен келип брейкке коюп койдум. Ондай GPS сатып алдык. $350 турат экен. Мунусу жок болбойт. Ассаламу алейкум достор. Фретлайнердин ичи. Жүктү таштай турган жерге келдик. Жан көрүнбөйт го, жан көрүнбөйт. Мына мондай пальмаларды көргөндө Калифорния, Флорида, Аризонада жүргөндөй болосуң да. Мини кичинекей пальмалар экен. Мына могул офис болчу. 102 сүйүт деп коет. Моякта 2 догу бар экен, мен мояка коем го дейм. Келип тартсак жок. Достор, азыр эртең мененки саат 7 болду. Азыр дагы дем алса болот. Көчөгөнө келатып дем алганга мүмкүнчүлүк жок. 43 болот, 43. Азыр мен видеону коюп коем. Көчөгөнө келатып, ондай тер куюлат. Кадимкидей эшикке чыксаң баня бар го. Банядай тер куюлат, анан душка түшүшкө аргасыз болдук. Мына 1-2 дог бар экен. Бирок мояк кичине тарыраак экен да. Жаңы үйрөнүп аткан балдарга аябай оор болот ушундай докторчу. Достор, мына пальма. Анан тракта эпүү деп коебуз го. Ошол болсо жакшы, жок болсо абдан жаман. Анткени кышында трактор жолго чыгып кеткенде эпүүсү жок, же болсо бабастасы жок болуп калса, 1 айга кетсе 1 ай трак өчпөйт. Жайында деле ошондой. Жана бабаста жок болсо, трак 1 айга чыгып кетсеңер, ысык жерде иштесеңер, 1 ай трак өчпөйт, күнү түн иштейт. Анан бул трак көчөгүндө регенжин болду, автоматический. Регенжин бая жакшы трактардыкы өзү кылат да. Анан кийин болбой калат, ручной жасайсың, ручной болбой да калышы мүмкүн аягындачы. Мыякта көрдүңөр, эчтеке жок. Эйпүү. Мыякта кээ бирөөнүкү батарейкасы турат. Кээ бирөө жаңы койдуруп атат, 2500ге мыяка бир батарея коюп. Мунусу жок. Ушунусу чатакта, анан кондиционер постоянно иштеп туруш керек. Бул жак абдан ысык экен. Чикагонун баягы природасы деп коет го, жаратылышы, анан аба ырайы мондай экен да. Сонун экен. Жашоого лайыктуу, Кыргызстанга окшош. Анан токтогон сайын, солярка куйган сайын монтип дөңгөлөктөрдү текшерип туруш керек. Жолдон сил деп коет, сил салып бербесе дагы мондай замок сатып алдык. Салып коюш керек. На всякий случай деп. Безопасность үчүн. Ато ар кандай кишилер бар. Ичин ачып бирдемелерди бузуп койсо дагы төлөп каласың. Жан көрүнбөйт. Карагылачы, жан көрүнбөйт. Эмнеге эртең мененки 7 деп жазат, эгерде жумуштары 8-9да башталса? Ар жагына да бардым, ар жагы да бек, бер жагы да бек. Солярка боюнча мен жолдон куйгам, $5 куйгам. Полный бак куйгам. Небраска штаты болуш керек. Жакшы экен. А бул жакта болсо солярканын баасы 5.29, 5.33 экен да. А Калифорнияга кирип барсаң, уже Калифорнияда 6дан өйдө экен да. 6.5, 6.10, 6.15 деп турат. Достор, кечикпеш керек жүккө. Анан кечикпей келсең дагы ушинтип күттүрүп коет. Азыр мен диспетчерге чалдым, брокерге чалып атат. Өткөндө могу жүктү аларда, достор. Мен жүктү аларда эртең менен баргам. Эртең менен 9да бардым, бирок түшкү саат 3тө жүктөп берди. Мен күтүп калдым да 9дан баштап 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 саат күтүп калдым. Диспетчерлер брокерге чалып $166 коштуруп берди. Жөн эле турдум, бирок коштуруп берди да. Бая биздин убакытты алганга жараша. Азыр жаңы жүк тапты. Эгер башка жүк чыкпаса, ошол жүктү алып Сауз Каролайна деген штатка кетебиз. Жүктүн баасы 5700 экен, азыр көбөйткөнгө аракет кылып атат. Биз 6,5 сурап атабыз. Аны ошонун ортосунан может 6000, 6200, 6400 болуп калышы мүмкүн. А так 5700 гарантия. Мо жүктү тыштасам эле кетем. Бүгүн понедельник. Көптөн бери бул жака келелек болчубуз. Душка да түшө элек болчубуз. Көчөгүнө душка да түшүп алдык. Лас-Вегас. Мына ушул Лас-Вегас. Баягы дөңдөн түшөсүң да, дөңдөн түшүп келатканда Лас-Вегастын үстүн карасаң, талаада пустыня. Мояк деген чөл өзүнчө элечи. Анан ортодо эле дейт, алыстан карасаң баягы
небоскрептер эле көрүнүп турат. Ошол эле небоскрептерди апарып туруп Кыргызстандын бир жерине коюп койсоң, мояктын азыр могу тегеректин жаратылышы менен Кыргызстанды окшоштуруп болбойт. Кантип көрсөтсөм сиздерге. Бош чамтык эле тоодо, жакта көрүңөрбү, тетигиндей. Бош чамтык, же чөп өспөйт. Бизде эмне деген кооздуктар бар. Ошол жака Лас-Вегаста апарып тарс этип отургузуп койгондо вообще 5 эсе сонун болмок да Кыргызстанга апарып койгондо. Бирок Кыргызстан азыр өнүгүп атат. Биз болсо пальмаларды карап көптөн бери көрө элек болчубуз. Кандай экен көрүп коеюн. Ушундай достор. Иштер, тиштер. Мындай. Адамдар пальманы да кармалап көрө элек болуш керек, Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар. Бул эми Алла Тааланын буйругу. Маңдайга жазганын көрөбүз. Может булар 9-да ачылат, 10-да ачылат. Эң негизгиси канчада ачылат, кечикпеш керек. Кечиксең ар кандай брокерлер штраф салып коет. Ошон үчүн штраф албаш үчүн кечикпей кел. Күтүп калсаң эчтеке болбойт. Көпкө күтүп калсаң брокерден кайра акчасын какой-то $150-200 алып койсо болот. Мен бир жолу өмүрүмдө баягы 9 жыл тракта иштегенде Данияр иним бир жолу ушундай кызык окуя болгон. Ушинтип жүктү алып келдим. Алып келсем очередь экен аябай. Ана мен жатып алгам. Эртең мененге чейин уктадым. Коңур тарта карылдатып уктап туруп эртең менен турсам, кечинде алып келген жүктү албай коюшту. Эртең менен алган үчүн деп туруп брокер $1000 кошуп берген да. Ошол абдан таң калыштуу болгон да. Кечинде келдиң, эртең мененге чейин уктадың. Эртең менен турсаң, баягы жүккө төлөп берген да, ошонун үстүнө $1000 кошуп койгон да. Бул сенсация. Уйку үчүн $1000 алыш. Айла жок, мына күтүп атабыз. 102-нчи свет. Жолдон дагы видеолор болуп калса чыгарганга аракет кылабыз достор, Могул пальманы мен Кыргызстанда жашаган ар бир мекендешиме арнайын да. Силерге дагы насип болсун. Ушундай пальмалар өскөн жерге барып, иштебей, эс алганга. Иш өзүңүздөр билесиздер, жеңил жумуш эмес. Баягы коркунуч сезими болот да, коркунуч сезими. Любой адамда коркунуч сезими болот. Мен дагы тракка мындай жаңы эле чыктым да, чыкканда кадимкидей коркунуч сезими болду да. Унутуп калган жокмунбу? Туура заправка кыламбы, туура жүктү аламбы, туура жеткиземби, жолдо кандай болот, Вестейшн деп. Вестейшнге кире элекмин азырынчачы, баары эле жабык. Көрсө, баягы бир нерсени жасап жүрүп, бир убакыт өткөндөн кийин кайра ошого келсең, кайра өзүнөн өзү эле келет экен да. Например, бир адам велосипед тээп жүрүп, кичинекей чагында 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл велосипед тээп жүрүп, анан теппей калды деп коелу. 4-5 жыл теппей калып туруп, анан кайра велосипед отурса тээп кетет да. Эгерде өмүрүндө велосипедти теппеген адам отурса теп албайт. Ошон үчүн баягы инстинкт деген болот экен дагы, унутулбайт экен. Кой, силердин убактыңарды алып көп сүйлөй бербей, тракка барып күтөлү, жүктү тиштеп алып, жаңы жүктү алып алып, Саус Каролайнаны көздөй кетели, 40-чы жол менен. Арзан заправка болсо куябыз. Ийгилик, барчылык, кененчилик, жолдо жүргөн мекендештер, абайлаңыздар. Amazon Prime башталып атат 23-нөн баштап. Мен дагы бүгүн диспетчер менен сүйлөштүм. Мага да чалып аткан бир Team Driver. Силерге келсек канча таап берет экен деп. Мондай мага окшоп драйвер менен Team Driver иштесе 15 плюс. 15 000 плюс дейт. Бир жумада 15 000ден өйдө жүк таап берип турабыз дейт кроссто. Лас-Вегас кооз жеринен өтпөй калдык. Чет жагынан эле өтүп кеттик. Ассаламу алейкум достор. Көптөн бери көрө элек Лас-Вегаска да келип калдык.
Азыр мен Аризона штатына бартам, 152 майл айдап барыш керек экен. Аяктан $6000 жүк алып атабыз, жакшы. Ар бир милясына 4.75-тен. Болгону где-то ошондо 1250 майл айдайбыз, $6000 төлөп берип атат. Абдан сонун жүк. Азыр мен сиздерге көрсөтүп коем, яка. Диспетчерлер жиберген confirmation'ды көрсөтүп коем. Çirkin жашоо. Uzun жолду кыскарталы. Uzun жолду кантип кыскартабыз? Жанында шеригим болгондо коурашып кетип баратып кыскартмакпыз. Шеригимдин жоктугуна байланыштуу биздин жаштарга, биздин келечектерге бир кыска окуя айтып берип, акыл, насаат катары, агасы катары, байкеси катары бир окуя менен бөлүшөйүн. Бир акылман карыя болуптур. Акылман карыя өзүнүн небересин чакырып алып айтат экен. Ар дайым эл эмне дейт, эл эмне дейт, эл эмне дейт деп жашайсың. Эл бирдеме десе көңүлүң чөгүп калат. Өзүңдүн оюң менен жашабайсыңбы? Өзүңө ылайыктуу иш менен алек болбойсуңбу? Жүрү мен сага элди көрсөтүп келейин деп эшегин токуп, өзү минип, аркасына небересин учкаштырып алып, анан алыскы сапарга чыгат экен. Биринчи эле айылга кирип барат экен. Айылдагы элдер өкөнү көрүп, байкуш эшекке өкө эмне минип алган. Андан көрүп бирөөсү минип, бирөөсү жетелебейби дейт экен. Уктуңбу неберем дейт экен. Уктум ата дейт экен. Ошентип анан экинчи айылга кирерде небересин мингизип коюп, өзү жетелеп айылга кирип барат экен. Айылга кирип барса, элдер кайра айтат экен. Ушул небересинин акылы болсо, атасын мингизип өзү жетелебейби дейт экен. Уктуңбу неберем десе, уктум ата дейт экен. Ошентип 3-чү айылды көздөй сапар салышат экен. 3-чү айылга кирерде карыя өзү минип небересине жетелетип алат экен. Ал айылдагы элдер айтат экен. Ушул карыя небересин аяп, өзү жетелеп, небересин мингизип албайт беле дейт экен. Уктуңбу неберем дейт экен. Уктум дейт экен. Андан кийин чыгып бир узун таяк таап, эшектин буттарын байлап, буттарынан өткөрүп, абышка астынан небереси аркасынан көтөрүп алганан эң акыркы айылга киришет экен. Аяктагы элдер айтат экен, булар акылынан айнып калганбы? Өкө эмне эшекти көтөрүп алган? Тескерисинче эшекти коюп, өкө бирөөсү минип, бирөөсү учкашып албайт беле дейт экен. Анан үйгө келгенде небересине айтат экен, көрдүңбү? 5 кол тең эмес деген макал бекеринен чыккан эмес. Элдердин ойлору ар кандай. Сен ар дайым өзүңдүн оюң менен жашашың керек. Анан эл бирдеме ийгилигиңди дагы көрө албаган ар кандай элдер бар дейт экен. Ийгилигиңди көрө алган, чын көңүлдөн сен үчүн сүйүнгөн элдер бар дейт экен. Сен бир жакшы бир үйдө жашап калсаң, ошого суктанган элдер бар. Ошо суктануу менен көз тийиши мүмкүн дейт. Ошон үчүн жаштарга айтыш керек, силер биздин келечексиңер. Билимдүү болуп, эл эмне дебейт экен дебей, ошон үчүн өзүңөр менен өзүңөр болуп, ийгиликке өзүңөрдүн күчүңөр менен жетишиңер керек. Чет мамлекетке чыгам десеңер, барып, аякта жашап, жакшы жагын алып, жаман жагын албай, анан мекенге кайтып келип, мекендин өсүшүнө салымыңарды кошушуңар керек, достор. Мен муну менен биздин катталуучулар Instagram, TikTok, YouTube каналындагы элдеримди, менин катталуучуларымды таарынтып алайын деген ой жок. 99,9% пайызы менин мекендештеримдин баары жакшынакай тилектерди айтат. Арасынан бир гана процент, 0,1% бар. Сөзүңдү эле аңдап турушат. Бир сөздү айтып койсоң, андай эмес, тигиндей эмес, бир видеону чыгарсаң, эмне минтип чыгарып койдуң, тигинтпейт беле, мындай кылбайт белең, тигиндей кылбайт белең деп айтып беришет. Анан андай элдер менен алыс болуш керек экен. Ошондой элдерди четтен блокко кетире бериш керек да. Ошон үчүн жаштар, силер биздин келечек, өңгүлө, өскүлө. Мусулман болгондон кийин ошого сүйүнүп, иман жолунда бекем болуп, 5 убакыт намазга бекем болуп, аятал курсини жаттап, өзүңөргө дем салып турушуңар керек, сактанып, сактыкта ордук жок дегендей. Адамдар суктануу менен, жакшы көз менен карап койсо дагы көз тиет дагы, ишиңер жүрүшпөй калышы мүмкүн да. Ошон үчүн сактанып жүргүлө. Иничектер,
азыр айтып берген чакан окуя сиздерге бир маани катары пайдасын алып келсе, биз сүйүнөбүз. Алмаз Байкеңер. Так, жүк алган жерге келдик. Эми жүк алган жерлер ары кандай? Эптеп атып таптым. Аябай чоң жер экен. Как раз могу 7-чи эшикке коесун дейт, могу трак кеткенден кийин. Ар кайсы жерлерде ар кандай правилалар бар да. Могул кетет. Кеткенден кийин трейлерди бул жака коесуң дагы, тракты үзүп коесуң дейт мыякачы. Анан бүткөндөн кийин тракты кошуп алып, анан тиякта шипер бар, ошол жактан документтерди алып алып жолго чыгабыз. Портланд, Орегон. Бүткүлө.